издем сени арасынан өттердин эң бир коз гүлзарынан жерлерди сен аламда издетүүгө жаралсаң мен аламга дайым сени издөө үчүн Бирин ырдым пири Рыспай, экинчисин Алп акын Жолон дешет. Ушундай эки чыгаан Рыспай Абдыкадыров менен Жолон Мамытовдун жүрөгүнөн чыккан «Издейм сени» ырынын тарыхына токтолдук. Сен ааламга издетүүгө жаралсаң, мен ааламга дайым сени издөө үчүн келгенмин деген саптар кайсы айымга арналган? Махабаттын гимни болуп калган бул ыр Жолон Мамытовдун жубайы Кыргыз Республикасынын эл акыны Меңди Мамазаировага арналганын көпчүлүк билбесе керек. Биздин кандай десем, майда уруулар эмес, анан кийинки уруулар жакын муңгуш болот экенбиз да. Анан менин апам, мен кайненемдин мурдагы күйөөсү, мен кайнатама чейинки күйөөсү каза болуп калгандан кийин кайнатама турмушашканда, ошол күйөөсү мен апамга жакын абас экен да, сыйлаган абас. Булар кыз жеңе болуп жүргөн экен да. Анан ал киши каза болгондон кийин Жолондун атасына турмушка чыгат. Анан өмүр бою катташкан, өмүр бою жеңе деп, менин апам, кайненем апамды кыз деп өттү да. Анын ортолорунда бирдемелер бар экен да бул туугандардын. Анан ошол угат экен да, бизде анча мынча тил экөндөн окуган балдар бар эле, көп эмес эле. Анан биздин сүйлөшкөнүбүздү бугунан айтканда мен бербейм деп чыкты да. Анан мен неге чачым кырктым? Бербейм дегенден кийин макул деп апам бербейм дейт. Атам ушундай бир башкача лиричный киши эле да. Койсоңчу балага кыйнабай, сен ээн баш болуп ээленбечи деп койсо да болот. Апам бербейм деп эми көп окуялар өттү. Анан бизден ошентип бербейм деп жүргөн кезде ал окуунун бүтүп кеткенден жазган ырлары да. 63-жылы августтагы санына менин Самат, мен сени издеп келдим деген аңгемем чыкты. Эми ошондо мына жазуучулардын бардыгы кезекке турган журналга менин аңгемемди Төлөгөн Касымбеков окуп көрүп, чыгарыптыр да жактырып чыгарып, аны чыгарып эле жер баспай кыйын болуп жүрөм да. Анан чоңоюп, 3-курсту бүтүп, көз караштары өзгөрүп, аягы бизди мен ошо университеттеги мугалимдерим аябай ыраазымын да. Булар баягы антикалык литературадан баштап бүт дүйнөнүн литератураларын, адабияттарын окутуп, орус тилде чала түшүнсөк дагы аракет кылып, көп нерсе көзүбүз ачылып, анын үстүнө чоңойгонсуп, андай тез чоңоет элек да, жыйырмага чыгып калып. Анан ойлодум да, мен Жолондон башкага турмушка чыга албайм. Мен башканы сүйбөйм деп, бир нерсе жасайм деп жүрдүм да. Анан ошо менен ал дагы эч кимге үйлөнбөй ошентип жүрүп, анан кийин кайра биз Пактага барган жерде бизди издеп келип атпайбы. Анан чачыңы көрөм деген шылтоом менен. Ага жетти да, ушак жетет да, чачыңы кыркып, оозун боеп, тырмагын боеп, бузулуп кеттир деп жетет. Анан ошондон кайрадан анан Жолондун Кожонзар деген Ражапов деген бир тууган бөлөсү, бирге менен курсташ. Ошондагы жардамы көп болду. Ошентип кайрадан анан мен агам менен, жеңем менен астыртан сүйлөшүп, алардын макулдугун алгандан кийин анан экөөбүздөн кол бармаштыктагы Сабыралы Кулуев деген досубуздун үйүнө качып кетип калдык. Ошентип баш коштук. Анан намыз деген кыйын экен да. Кечинде анан кайнакаларым, кайнежелерим издеп, Жолондун бүт досторун аңтарып издеп, таап келип анан той кылып берип, анан ошентип үйлөнүп отуруп калдык. Кызык бекен. Биз кыздар, анда азыркы кыздар шапка кийет, азыр биз баарыбыз шапка кийебиз, анда шапка жок. Баарыбыз тең кызыл, жашыл, көк жогуктарды бир байлам жогук салынар элек. Мисалы
жатаканада бир жолук болсо кезек менен салынып киного барып же свидание ушундай эле да. Анан ошо жанагы ак бөгөкпү кызыл бекен көйнөгүң, анан жашыл бекен жолугуң дегендер ошол. Анан ушул кезде жазылган да. Рыспай Абдыкадыров эки аялы менен тең ажырашып, тоту менен анан оңолканы менен ажырашып, анан Давлетти сүйүп жүргөн кез экен. Давлет жаш кыз, эки аял алган, балдары бар, 3-4 баласы бар. Анан бербейт да аларды. Кыргыздагантип берсин ошентип. Ошондой да анан. Ошентип жүргөндө, кыйналып жүргөндө анан Абдулла Капаров деген журналист болгон, Оштун чөлкөмүндө анан баягы окуп алып анан жинди келесо. Мына ырды ойлонуп карап көр. Обон жазды анан. Ошол апарып бериптир жолондон ырын кесип алып туруп. Анда жолон экөөнүн мамилеси деле анча тааныш деле эмес болсо керек. Жолон тоодо главный ветврач болду, анан Москвага кетти, антиминтип, Рыспай болсо Ошто жүрөт, Жалал Абадта жүрөт дегенде анан таптакыр ошого туура келип калып атпайбы? Мунун аябай сүйгөнүнө жетпей кыйналып жүргөнү Рыспайдыкы. Анан жолон болсо анда уже сүйгөнүнө жеткени менен эме да, уже биз үйлөнүп калганбыз, бирок эме да, ошол ырдын тексти бул Рыспайдын эмесине туура келип калат. Анан бул обон чыгарат. Обон чыгарганда анан 68-жылы мен университет бүткөндөн кийин шаарга кеттик деп атпаймынбы. Шаардан анан 3 жылдан кийин диплом алган келдим да. Келгенде анан эми ошондо адамдардын ыймандуулугу, боорукерлиги ушунчалык таң калтырат азыр. Сооронбай Жусуев деген биздин эчтекебиз болбойт. Бирок жаштардын атасы болчу ошо киши. Жолонго биринчи ак жол каалап жазганда ошо киши. Анан мен баламды ээрчитип алып, 3 жаштагы чоң балам ээрчитип алып, мен Сокемдердикине кетип, бир жума жүрүп, диплом алып келем деп үйдөн уруксат сурап алып келип атпаймынбы. Карасаң эчтекең болбойт, бирок атамкына келгенде эле келе бергеним кызык да. Ошондой кабыл алып аларды эле. Анан келип анан Шаркан деген эжебиз, жеңебиз, анан кийин ошо чай ичип антиминтип шаар көрүп ушинтип келдеген бир маалда. Ай, меңди Шакин саат 1-де менин кабинетиме келесиңер деди. 1-де деди ушундой. Анан барсак телемени радиону коюп алыптыр, уккула деди. Айткан жок эчтеке. Карасак эле баягы ырды, Рыспай ырдап атат, жана жаңы ырдын премьерасы деп эле. Анан ырдап атат, анан ушундай татаал, бул жерде татаал, муң, зар, ушундай. Анан кийин дегенде мага жаккан деле жок. Кантип жаттаганга болот, мына аябай эле талалап кеткен диапазондон кенен ырдап атат деп эле таң калып эле кандай экен деп сакашын. Жакшы экен десең, жакшы экен деп койду. Ошол 68-жылдын августу болчу да. Анан мына канча жыл өттү. Ошол эки мындайча айтканда залкар адамдын, эки таланттуу адамдын жүрөгүнөн чыккан ырсаптары менен жүрөгүнөн чыккан ону ушунчалык бири-бирине төп келишип, ошол анан кийин азыркыга чейин ырдалып жүрөт да. Анан жана 5-Б класста болгон эле деген бар го. Ошондагы сага арнаган дейт. Жок, ал мага арнаган эмес. Ал өзүнүн классташыны, анын аты дагы Меңдайым экен. Меңай дегенге. Ошого арналган. Алар экөө бир отуруп, кыздар, жигиттер бири-бирине жабыштырып берет го. Ошондой болуп, балким балалык биринчи алгачкы сүйүүдүр. Демек ал жөнүндө дагы бир ырдын тарыхы дегенде дагы аябай түшүндүрүп бергенмин. Кызык эле жолон. Өзү ыр окуганда жылдыздай жайнап кетчү, үнү жакшы болчу. Ырдай албайт эле такыр. Анан ырга көп көңүл бурбады да. Баягы классика, баягы Атай Мусаларды жакшы көрчү. Комуздун күйлөрүн аябай жакшы көрүп, комуз чертпей калганын өкүнчү. Кийин үйрөнгөнгө аракет кылган жок, убактысы болбоду окшойт. Анан көп деле эме кылган жок, көңүлгө алган жок. Анан андан кийин Кусалык чыкпадыбы? Керимбаевдин. Ага деле көп көңүл бурган. Эмнегедир көңүл бурган жокпуз, чыгыптыр да деп кызык. Биз анда жетпептир да булардын ырдын ошо күчү бизге анча жетпептир. Биз ошондой билбейм. Анан жолон кызыл сул кыргыздарга барбадыбы? Ошо жерде Кусалыкты кимин кылып ырдашат экен. Мына ошо жерден анан сыймыктанып келбедиби анан? Кимин кылып ырдайт экен деп. Анын үстүнө бул Кусалыкты Корозбаев дейби, ошону казактын домбура менен укмуштурдап, ошону уккандан анан жакшы экен деп сүйүнүп жүрдү. Анан эмеге көп ошо издейм сенини. Эми бул ыр бойдон эле
окулуп калса жакшы болот эле, бирок да түзүк эле экен деп койчу да. Анан билбейм ошондой мамиле кылган да. Кыргыз музыкасында классикага арналган махабаттын дастанындай чыгарма сизге арналганына сыймыктансаңыз керек. Неме көп деле сыймыктануу деле болбойт. Себеби дегенде жолунду мага арналган жырлар өтө көп. Издөө ошол жанагы кыскасы мен 3 курсту бүткөндө жана чачты кыркып барына мен да кудалап салат, аярдан кайра капа болуп келип, мени издеп келет, тоодон келип издеп келгенден кийин жырлар бар го. Тоодо жоксуң, кала жакка жол алам, чолоңкумакка туулуп өскөн каладан дегенен кийин көз тиелек көркөмүңдөн сүрдөймүн, көрбөй жатып кирпигимди ирмеймин, билем күндүн чыгыш жактан чыгаарын, сенин кайдан чыгаарыңды билбеймин деген циклдер көп дарлар. Ана мага ошондой, ошолордун эң начары сыяктуу эле эсептелет, ал тескерисинче. Андан соң ырлар бар да, тиги сен кеттиң аба жарып каркырадай, мен бул жерде кала бердим карыядай деп, мен самолет менен окуга учуп кеткендей толтура ырлары көп да. Мага анча деле да сыймыктануу жаратпайт. Анан мен мындай кылам да, бул акын менен оончунун күчү бузбай ырдашса экен деп, анан баягы немелерди ырдалат да, кафелерде, ресторандарда. Анан бузду ырдагандар акырын барып туруп, сөзүм туура эмес, мындай кылгыла деп айтып калам да. Анан көп деле мен мага мен сыймыктанган, мен аздекте уккан сенден алыста. Ошол ырды аябай жакшы көрөм. Муну кыргыз эстеринин эл артисти Бекмуратов ырдаган, азыр эме Дарика жалгасын ырдап жүрөт. Мына ушул ыр аябай сонунда. Ушулга аябай жакшы көрөм ушуларды. Сизге арналган, ооба. Мен да кызыкмын да. Эркек мүнөз, эрке өскөнмүн, анан экөөбүз үйлөнгөндөн кийин кайра студент болуп кетип калып, баягы сабак дегендей мындай талкуу, анан кийин театр, кино деп жүрүп кат жазбай коем да. Жооп жазбай убагында. Анан ошондо көңүл чөктү, бир да жазган катың жок. Көңүлүңдөн чыксам катуу кыйналам. Ай талаада таянар такыр жок. Жаш баладай үйнесте ыйлаган. Анан сен ойлоном дегендей дейт да. Ошол мен сүрөтүм, портретим кармап алып, ошону карап туруп анан ырдаган көңүл чөктү деген. Анан ошондо жакында ошо көңүл чөктү деген ырын колу менен жазып мага бир баракка салган таап алдым. Ошону таап алдым ошол. Эми ошондой баары болгон кезинде. Ömür boyu